Биринчи пункту көрөлү. Гарар, белгисиздик, тобокел, коркунучу деп атат. Эң оболу акча салымын кошкон тармактык маркетингдин кызматкери иш акысын алууга керектүү кардарларды чогултаарын болжолдой албайт деп атат. Жана бериле турган акысы да канча болоорун билбейт. Жана ал акынын дегиле болоору да эч белгисиз деп атат. Демек, ошол акыны алып албай белгисиз деп атат. Кардарлар топтой алабы, топтой албай белгисиз деп атат. Аны өзүнүн салымын кошкон, ошол кошкон кызматкери иш акысын алыш үчүн керектүү адамдарды таба алабы, кардарларды таба алабы, таба албай атат. Агенттин керексиз товар үчүн же болбосо жаңа агенттерди тартуу мүмкүнчүлүгү жана киреше алуу үчүн берип койгон акчасын жоготуу сыяктуу тобокелчиликке душар болот. Демек, акча берип атат, ошону жоготуп алышы мүмкүн деп атат. Ошол акчаны кайра кайтарып чыгара албай калышы мүмкүн деп атат. Кеттик анда. Эми ар бир пунктун өлчөмүн берип кетебиз. Биринчиден, негизинен адам тартуу деген бул бардык бизнесте бар. Кээ бир адамдар айтсак, тармактык маркетингде адам чакырыш керек дейт. Ооба, бардык бизнесте адам издейбиз. Сулуу салон ачсаңыз да адам издейсиз, кардар издейсиз, болгону ал жерде башкача жол менен издейсиз, бирок окшош жактары көп. Мен окшош жолдор менен издегем. Тармактык маркетингде бир аз башкача жолдор менен издейбиз. Экөөсүндө тең. Кафе, ресторан ачсаңыз да адам издейсиз. Адам эгерде сиздин кафеңизге, рестораныңызга адам келбесе, кардар катары анда иш болбойт. Адам иштегени келип турбаса, анда иштеген адамдар жок болот. Жакшы официанттар болбосо, жакшы поварлар болбосо, аны да издейсиз. Бизнестин бардык түрүндө биз адам издейбиз. Болгону ар кандай формада. Эми кадимки бизнесте алар бизге айлыкка маянага иштеген келет. Көпчүлүк учурда сулук салонда процент иштейт. Аларда тармактык маркетинг ошо процент иштейт. Канчалык көп кардар болсо, көп сауда болсо, аларды ошого жакшы көп алышат. Кардарларды аларды издеп табат, биз дагы издеп табабыз. Салондун ээлери, бизнестин ээлери. Кафеде келген кардарды жакшы тейлейт. Жакшы тейлесе, кардарлар кайра келет. Негизинен бардык жерде ошол көп тармактуу болуп иштейт өзү. Бардык жерде биз адам издейбиз. Тармактык маркетингде адам издейбиз. Болгону башкача жол менен издейбиз жана ачык айкын издейбиз. Эми гарар эң оболу акча салымын кошкон тармактык маркетингдин кызматкери иш акысын алууга керектүү кардарларды чогултаарын болжолдой албайт деп атат. Биз эми пунктка бөлүп жооп беребиз ар бирине. Негизинен ошол адамды таба алабы, таба албайбы, болжолдой албайт деп атат. Эми сизге суроо. Сиз бир кафе ачып атасыз, ошол кафеге канча адам келерин болжолдой аласызбы? Же сулуу салон ачтыңыз, же болбосо дүкөн ачтыңыз, болжолдой аласызбы? Мындай божомолдоп коюшуңуз мүмкүн. Биз деле тармактык маркетингде божомолдоп коебуз. Бирок ошол ишке аша алышпайбы эч ким билбейт да. Эгер ушул мааниде болсо, мен мисалы үчүн 15 кардар табагам деп божомолдосок, бирок 15 кардар келбесе, банкрот болот. Ошон үчүн бизнесте банкрот деген сөз бар. Божомолдой албайбыз дегендиктен. Же божомолубуз чындыкка келбей калышы мүмкүн. Чындыкка айланбай калышы мүмкүн. Мисалы үчүн мен дүкөн ачтым, бул жакта мен коңшуларым дүкөн ачты, же таанышым дүкөн ачты, гүлдөп кетти, өсүп кетти. Мен дагы ачам, Кудай берсе, мен дагы жасай дедик. Бирок таппадык ошончо кардар. Банкрот болду. Божомолдой албайсыз. Эч бир бизнесте эгерде жада калса, тажрыйбалуу, күчтүү бизнесмен бир бизнес ачса, жада калса, ошол бизнестин башкача ачса, ал божомолдой албашы мүмкүн. Мындай божомол айтып кое берет, бирок ошол божомол чындыкка айланбай белгисиз да. Эгерде такыр божомолдой албайт десе, тармактык маркетингде деле божомолдой алабыз. Мына божомолдой алабыз да, мисалы үчүн ушунча адам, ушунча кардар табам деп божомолдоп айта алат бир адам. Болгону ошону ишке ашыра алабы, ишке ашыра албайбы деген суроо болчу болсо, эгерде ушуну айтып аткан болсо бул жерде, анда бул бардык бизнесте бар. Эгерде божомолдой албайт десе, анда бул жалган. Божомолдой алат бардык. Божомолдоп ушундай табам деп божомолдой алышы мүмкүн. Бирок практикада жасай алабы, жасай албайбы билбейбиз. Болгону кадимки бизнесте сиз рекламага акча киргизбесеңиз, такыр божомолдой албайсыз. Неге деген сиздин дүкөнүңүзгө канча келет, мындай дүкөнүн алдына келип ачкандан мурун өзү кеңеш берет бизнесмендер. Ошол көчөдөн канча адам өтөт кара дейт. Бирок бул кеңешти бардык эле көрбөйт да. Бири-бирин көрүп ача беришет. Туурабы? Бардык эле тренерлердин сабактарына бара бербейт да. Барса жакшы, ошону божомолдоп санаса болот, биз дагы ошо келерден мурун, мисалы үчүн, болгону бизнесте сиз чоң акча саласыз, тобокел барасыз, ошону алдын ала сана дейт. Бизге келип сиз акча салбай туруп, жөн эле айтып койсоңуз болот. Мисалы үчүн капталуу аксыз. Ошондой да. Эгерде божомолдон алса, бирок жада калса тармактык маркетингде эмес, жада калса каржы пирамидасында, бул мыйзамсыз бизнес, бул мошенничествонун бир түрү, жашыруун каржы пирамидасы менен чыныгы каржы пирамидасы экөө тең, бул мыйзамсыз. Дүйнөдө өнүккөн, мыйзам өнүккөн мамлекеттерде, батыш өлкөлөрүндө, АКШ, Японияларда ушул сыяктуу мыйзам өнүккөн, юридикалык жактан мыйзам өнүккөн мамлекеттерде негизинен баарында тең каржы пирамидасы бул мыйзамсыз деп эсептелет жана аны ачкан адамдарды түрмөгө отургузат. Жана активдүү, атактуу адамдар эгерде аны жарыя кылчу болсо, аларды дагы сотко тартышы мүмкүн. Сот ишине тартышы мүмкүн. Мына азыр Татарстанда Финико деген проекти менен иштеген 2 кишини түрмөгө отурузуп койду. Алар активдүү жарыя берген үчүн. Бул мыйзамсыз бизнес. Жашыруун каржы пирамидасын далилдеш кыйыныраак, бирок бул дагы мыйзамсыз.
Жашыруун пирамидалар жөнүндө, каржы пирамидалар жөнүндө менин каналымда, Мирлан Батырханов Кыр деген каналда финансылык пирамидалар деген плейлист бар өзүнчө. Көрсөңүз болот. Ошол жерде бүт айтып берген айырмаларын, инвестиция менен канча айырмалайсыз, жашыруун пирамида менен чыныгы пирамиданы кантип түшүнөсүз, жашыруун каржы пирамидасы менен тармактык маркетингди кантип айырмалайсыз, ушул боюнча бүт сабактар бар, толук айтып берген. Эми ушул мыйзамдуу болуп атат бирөөсү мыйзамсыз болот. Тармактык маркетинг бул дүйнөдө мыйзамдуу. Тармактык маркетинг иштеген үчүн эч качан соттун иши болгон эмес. Соттогон эмес, эч кимди отургузган эмес. Ал бирөөнү алдап койсо отурушу мүмкүн, бирок тармактык маркетингде иштегени үчүн деп отургузган эмес. Ошон үчүн даже каржы пирамидасында сиз божомолдой аласыз. Бирок ошону ишке аша аласызбы, аша албайсызбы билбейбиз. Бирок бул жерде мен текстинде жазылып турат, тармактык маркетинг бул жумуш эмес, өздөрү да айтып турат, бул бизнес деп атат. Демек, агенттерден турган мына бизнес деп атат. Демек, ушул гара деген пунктта өзү айтылат. Бул бизнес деген сөз айтылат. Кайра окуп көрсөңүз, ушул айтылып турат. Бул бизнес, бул маянага ишке чакыруу эмес. Эгерде биз маянага ишке чакырсак, адамдар 8ден 5ке чейин иштейсиң, анан сен канча кардар табышыңды билбейм, ошон үчүн сага канча төлөшүмдү билбейм десек, анда бул белгисиздик, анда бул гараж, анда бул күнөө, биз анын укугун тебелеген болобуз. Эмнеге дегенде, биз жок дегенде, мына 8ден 5ке иштейсиң, минимум ушунча кардар табышың керек. Сиз соода агенти болуп, Шоро компаниясына же Кола компаниясы же айталы чоң компаниялардын бирине ишке кирчү болсоңуз, агент катары. Ошол жерде план бар. Ушул план сатууну жасап турсаңыз, сизге айлык гарантия берилет. Андан ашканы уже сизге процент болуп келет. Мисалы үчүн ошондой жерге биз чакырып алып, 8ден 5ке чейин күндө иштейсиң, бирок сага канча төлөшүмдү билбейм десең да, бул арам болуп калат. Бул болбойт. Ошондой маанилүү болуп калат да азыр бул жердечи. Бардык бизнесте негизинен божомолдой албайсыз. Тармактык маркетинг бул бизнес. Бардык бизнесте тобокели бар да, бизнестин бардык түрүндө тобокели бар. Ошон үчүн белгисиздик болуп атат. Ошол адам киргизген акчасын чыгарып алып, чыгарбай билбейт. Эч ким билбейт аны. Эч бир бизнесмен билбейт. Жада калса мына Дональд Трамп миллионер болуп туруп, $5 миллиард банкрот болгон. Бул атактуу бизнесмендердин бири, билесиздер, АКШнын 45-чи президенти. Ошол деле мына белгисиздиктин айынан банкрот болду. Бизнесте банкрот эмнеге бар? Ошол гарар деген, белгисиздик деген нерсе бар. Акчасын жоготту, $5 миллиард акчасын жоготту туура. Бирок мен тармактык маркетингде акча жоготсо, мен өзүм туура көрбөйм. Эмнеге дегенде, мен элдин наразы болушун каалабайм. Ошон үчүн мен тандаганда ошондой компанияны эмес, мен адамдар вообще жоготпой турган вариантты тандагам. Эмнеге дегенде, келечекте мен иштешкен компанияга адамдардын нараазычылыгы болбосун деген максатта биз компаниялардын бирин тандап алганбыз. Ошол компанияда бизде адам баштаганда өзүнө керектүү 1000 сомдой эле продукция алып баштайт. 1000 сомдук продукциянын ичинде ал шампунь, тиш паста, кадимки эле дүкөндөрдөгү баадай ошол бааларды алышат. Кир жуугуч порошоктор бар, идиш жуугуч аяктыктар бар, кийим кече бар, мунун баары бар, ошолордун баары тең. Бул күндө эле алып жүргөн товарлар. Эгерде ал колунан келбей калса, ал акча жоготобу? Жок, ал акча жоготпойт. Эгерде колунан келбей калса, иштебей турган болдум десе, же болбосо мен убакыт таппай атам десе, мисалы үчүн катталды, акысыз катталат. Бизде көпчүлүк тармактык маркетинг компанияларында каттоо акысыз, же болбосо символик сумма 200 сом, 500 сомдон башка болушу мүмкүн, кээ бирлеринде 1000 сом. Ал 1000 сом боюнча аны сүйлөшүп кетебиз, бул батыштын компанияларында кымбатыраак катталат. Ал боюнча сүйлөшүп кетебиз, ал эми бизге адапташтырып, бизге жакындаttырган компаниялар батыштын компаниялары арасында кымбат эмес. Мисалы үчүн бир компаниянын биринде 270 сом, акция болгондо 100 сом ошондой. Бизде акысыз эле катталат. Өзүнө керектүү продукцияны, 1000 сомдук продукцияны кааласа 1 айда, кааласа 2 айда алып баштайт. Колдонуп көрүп баштайт. Анан негизинен колунан келбей калса эч нерсе жоготпойт. Эми сизге суроо. Бирок сиз базарга же дүкөн ачып баштасаңыз, колуңуздан келбей калса, 1000 сом менен бизнес баштай аласызбы? Колуңуздан келди дейли, ачтыңыз. 1000 сом менен кандай бизнес баштай аласыз? Барбы ошондой бизнес? Семечко саткан бар. Бирок мен ушул бизнесте келип айына 50 миң же 30-40 миң таап калдым, же 100 миң таап калдым деген бизнес жок. 1000 сом менен баштаган. Бизде ушундай бизнес бар, биз ошол бизнесте башташат. Колунан келбей калса, ал эч нерсе жоготпойт. Бул жерде кайсы жерде адам утуруп атат? Азыркы пунктта ошол айтып атат. Мына гараж акчасын, бирген акчасын чыгара албай калышы мүмкүн. 1000 сомду чыгарыштын кажети бар, макул чыгара албады ал. Башын жууп койду, тишин жууп койду. Эми силерге суроо. Кадимки Фрунзе же Народный же Глобуско барып 1000 сомго продукция алыңыз. Кандай бизнес баштай аласыз? Баштай аласызбы бизнес? Биринчиси. Экинчиси, сизге азыркы базарда же дүкөндө бир бизнес ачсаңыз, кимдерге сизди үйрөтөбү ушул бизнеске? Мындай кыл, андай кыл. Үйрөтпөйт. Бул бизнести үйрөтөбүз. Эгерде колуңуздан келбей калса, жасай албай калсаңыз, башка бизнесте, мисалы үчүн дүкөн ачтыңыз, колуңуздан келбей атат, жасай албай атасыз. Анда эмне болот? Да, мы сейчас тут проводим прямой эфир только на кыргызском языке, потому что это актуально для кыргызской язычной аудитории, поэтому сегодня я решил, несмотря на то, что у меня канал и на русском, в основном на русском языке, провести эфир все-таки на кыргызском языке, потому что это злободневная актуальная тема. В будущем я это буду проводить на русском языке тоже.
Поэтому, если непонятно, вы можете пока просто не смотреть этот эфир, в другой раз посмотреть, потом на русском. Демек, бул жерде көрүп атабыз, демек ошондой моменттер бар. Ал колунан келбей калса дүкөн ачкан адам, ал минуска кетет. Аренданы төлөй албайт, айлыктарды төлөй албайт, ал минуска кирип кетет. Биздин бизнесте минуска кирбейт. Ишти баштаган адамдын чыгашасы бул интернет менен чалуулар болушу мүмкүн. 100 сом, 200 сом. 100 сом, 200 сомго минуска кирип кеттим деп кайгырса, анда ал бизнес баштабай эле койгон жакшы. Эгерде 100 сом, 200 сом минуска кирип кеттим десе, бирок баштагандар башында көп эле түшүнүктүү ошондой эле башташат, себеби толук түшүнүрөк болот. Анан түшүнүк пайда болгондон кийин бул сонун бизнес экендигинен алар 100 сом, 200 сомду ичи оорунбай калат. Бирок кайсы бизнесте сиз 100 сом, 200 сом чыгашыңызга ичиңиз оорунсаңыз, ичиңиз оорунбай биргилесиз. Негизинен 100 сом, 200 сом эч бир бизнести чечпейт да. 1000 сом да чечпейт эч бир бизнести. 1000 сом менен эгер бизнес баштаса болсо, элдин баары дүкөн, кафелерди ачып алган болот. Бирок кандай ача албайсыз, карызга алып баштайсыз, же болбосо өзүңүз топтоп баштайсыз. Бериле турган акчасы да канча болорун билбей турат. Негизинен каржы пирамидаларында дагы канча болорун айта алат. Ошон үчүн маркетинг план деген сөз бар. Шунча кардарак келсең, шунча соода болсо сага шунча төлөп беребиз деген белгисиз эмес, ал белгилүү. Балки муну да билбейсиздер. Түшүнбөдүм. Эмнеге антип айтып атат бул фатвада билбейм. Болору да белгисиз деп атат. Балким ал кагаз түрүндө белгисиз эмес, иш түрүндө белгисиз деп аткандар. Кайсы бизнесте ошол сиз киргизген акча чыгары белгилүү. Бизнес бул бизнес. Биз адамдарды айлык иште, мага иште 81 иште, 81 иште десе мен сени текшерем, иштин айда берем деп чакырып аткан жокпуз. Өзүң каалаган убакта иштейсиң, өзүң каалаган кирешени табасың. Бирок план боюнча мындай. Шунча соода болсо, сага шунча чыгат. Шунча кардарак келсең, алар шунча соода алганда шунча чыгат деп көрсөтүп беребиз. Кагаз түрүндө белгилүү. Бирок иш жүзүндө муну кимдирбөө жасайт, кимдирбөө жасайт. Ошол шартты чындап аткарса, чындап алат. Бирок фатванын кийинки бөлүктөрүндө айтылып турат, ошонун да төлөөрү белгисиз деп атат. Кандай адамдар жазган, түшүнбөйм бул. Бул такыр бул темадан алыс адамдар жазган да, бул темада жүргөн адамдарды изилдебей эле, божомол эле жазып койгон да. Аз көрөбүз, бизде акча жоготуу тобокели жок деди, кийинкиси кеттик. Гарар бериле турган акчасы да канча болорун билбейт, жана ал акчанын эмнеге болору белгисиз деп атат. Тармактык маркетинг компанияларынын шарты караган учурда эч качан төлөбөй койбойт. Ошол төлөбөй койбойт, бул боюнча банк счет ачасыз, банк счетко төлөйт. Же карточка кээ бир компанияларда. Биздин компанияда биз банк счет ачабыз, налоговый регистрация болот, салык төлөш керек болот. Ал ишкер катары катталат, мамлекеттик каттоодон өтөт. Ишкер катары единый налог дегенди төлөйбүз биз, же налог на прибыль. Жаңы баштагандар налог на прибыль, анан кийин бир жыл ичип единый налог өтүп алса болот. Биз түшкөн суммадан процент чыгарабыз. Биздин канча түшкөн суммабыз республикалык деңгээлде шекти көрүнүп турат компьютерде. Биздики бүт безналичный расчет, биздики даана. Кафеналар келип текшермейинче билбеши мүмкүн канча соода болот. Биздикин даана көрүп турат налоговый. Биздин канча алып атканыбыз дагы налоговый көрүп турат. Ошол түшкөн кирешеден биз салык төлөйбүз. Ошон үчүн акынында дегеле болору белгисиз деген бул сабатсыздык. Мындай сөздү айтыштан мурун билбейм, менимче изилдешке деле жакшылап. Бирок жаңы баштаган ишкердин колунан шартты аткаруу келбей калышы мүмкүн. Бардык бизнесте ушундай. Болгону башка бизнесте колунан келбей калса банкрот, топтогон акчасын жоготту, же кредитке карызга батып кетти, же болбосо инвестор менен акча берген адам менен соттошуп кетет. Же болбосо талашып кетет. Же болбосо түшүнүктүү инвестор болсо эми бизнесте болот да. Макул эми бирде болот, бирде болбой калат, мен өзүм деле ошол тобокелге барганда дейт. Түшүнүктүү инвестор. Түшүнүксүз инвестор соттошуп, сыгып алып алат ошол акчасын. Көрдүңүз. Ошон үчүн болгону биздин тармактык маркетингде кээ бир компанияда 5000 сомдук соодан баштап товар алып башташат, кээ бирлеринде 10 000, кээ бирлеринде 15 000, 20 000. Ар кандай. Негизинен мен өзүм тандоомду кылганда мен 20 000 сомдук товар алып баштаган компаниялар мага туура келбейт деп эсептегем. Ошон үчүн андай компаниялар менен иштегенди туура көрбөдүм. Мен үчүн келген адам 20 000 сомдук продукция алып баштаса, ал колунан келбей калышы мүмкүн. Жана адашып калышы мүмкүн. Ошол продукцияны туура эмес алып алышы мүмкүн. Анан эртең ага бул бизнес жакпай калышы мүмкүн, жасабай коюшу мүмкүн. Ошол мезгилде ал утулгандай сезип калат өзүн. Бирок ал утулган жок. Негизинен ал продукцияны алды колуна, башка базарга чыгып туруп, мисалы үчүн 100 000 товар алып баштаса, эч ким гарантия бербейт болуп кетет деп туурабы? Эч ким үйрөтпөйт да, сен ушундай кылып жаса деп үйрөтпөйт. Жол да көрсөтпөйт, жада калса ошол бизнес жасаганы шартта түзүп бербейт. Базарда базарком контейнер коюп бериш мүмкүн, болду. Ушу менен бүттү. Ал бирок ал өсүп кетиш үчүн, өнүп кетиш үчүн оптом мага товар саткан адам, сен ушул бизнес баштадың, мен сени үйрөтөйүн, ушул бизнестен өнүгөт, мен сага өзүм оптом бериш берейин деген сабакты эч жерде көргөн эмеспиз. Же көрдүңүз беле? Андай видеолордо көргөн эмеспиз. Ал оптом товарын сатты, унутту. Сиз сатасызбы, сатпайсызбы, баары бир. Тармактык маркетингде салыштырмалуу ага караганда сиз чакырган адамдар
же болбосо ада жогоруда турган тажрыйбалуу адамдар ошол боюнча сабактарды өтүшөт. Сиздин ишиңиз алдыга кетиш үчүн. Болгону ошол учурда дагы кимдирбир ошол сабактарды көрөт, кимдирбир жасайт, кимдирбир жасабайт, кимдирбир көрбөйт. Бул боюнча мен көп сабактарда айтам, профессионал жана дилетант бар, сүйүп жасаган. Мына ойноп жасаган. Ойноп жасагандар колунан келбей калса ошол компанияны күнөөлөйт да. Бирок базарга барып башса, ал эч убакта оптомду күнөөлөбөйт. Оптом мага товарды сатты, мени үйрөткөн жок мага. Мени каабай койгон жок, карап дагы жок дагы. Опытынан бөлүшүп да койгон жок, мага шарт да түзүп берген жок. Ошон үчүн могу оптом саткан күнөөлүү дебейт. Бирок тармактык маркетингге келгенде сен мени чакыргансың дейт. Кимдир айтышы мүмкүн, бирок силер өзүңөр чакырасыңар да биз базарга өзүбүз барабыз да. Вообще-то мени да көп чакырган. Түркиядагылар ушул Кыргызстанда сатпайсың ушул товарды деп оптомдор чыгат мага деле. Сиздерге деле чыккан болушу мүмкүн. Кадимки бизнесте дагы бар бул. Анда кадимки бизнести да карандап коебузбу, ал жакта көп адамдар, урматтуу муфтия, дин башкармагылы, кадимки бизнести арам деп коюңуздар. Неге дегенде ал жакта да адамдар көп акча жоготот. Менин эле досум, мисалы үчүн, Россиядан жаңы келгенде байпак алып алып, Түркиядан келген жакшы сапатта байпак алып алып, миллион сомдук байпак алып, не болду десем гаражда турат деп. Сата албай койду. Кымбат алып алыптыр. Ошондо эмне ошону оптом саткан адам күнөөлүү болуп атабы, же өзү күнөөлүү болуп атабы? Тармактык маркетингде ушундай тобокел жагы бар. Бирок мен иштешкен компанияда андай тобокел жок. Адам 20 миңге товар алып баштабайт. 1000 сомдук гана товар алып баштайт. Бирок ошондо дагы биздин бизнести угуп коюшуп, иштеш керек экен дейт дагы. Барып туруп 15 миң, 20 миң сом товар ала турган компанияга барып катталып алышат. Мына силерге гараж. Белгисиздик, белгисиздикти адамдар өздөрү жакшы көрөт. Мына мен бул жерде көрсөтүп атам, мына анын төлөпери же төлөп бербеши белгисиз деп атат. Мен бул жерде көрсөтүп атам, мына маркетинг план, мына шунча соода жасасаң, мына шунча сом төлөп берет деп белгилүү мына турат план. Ал келишимде дагы бар, компаниянын сайтына кирип көрсө дагы бар, анын баары бар, муну көрсө болот. Кайсы мисалы үчүн дин башкармага же ким көрөм десе мен көрсөткөн даярмын. Болгону ошону көрүп коюңуздар, бар экен. Бул белгисиз эмес, бул белгилүү кагаз түрүндө, белгилүү. Шуну алып аткандар толтура. Болгону ошону алыш үчүн кимдирбөө иштейт, кимдирбөө иштебейт. Себеби биз адамдарды эзип, коркутуп, сен эгер иштебесең иштен алып коем дебейбиз. 8-5 чейин ушул жерде бол дебейбиз. Себеби биз ана адамды бизнеске чакыртабыз. Адам өзүнө өзү кожоюн, өзү каалаган убакта иштейт. Биз болгону ага айтышыбыз мүмкүн, сен 8-5 башка жака барсаң, 8-5 чейин иштемегиле элең. Бул жакта ошондой көңүлүңдү коюп, 3-4 саат жок дегенде убактыңды коюп иштесең, анан натыйжа болот деп айтабыз, Же болбосо 4-5 саат, же болбосо 5-6 саат. Канчалык көп убакыт берсең, ошого жараша болот. Бирок кимдирбөөнүн колунан дароо келет, кимдирбөөнүн колунан жай келет. Кимдирбөө 1 жылда үйрөнөт, кимдирбөө 1 айда үйрөнөт. Ар кимдин темпи ар кандай. Болгону кадимки бизнестеги дагы 1 жыл үйрөнчү болсо, анын бизнеси жабылып, банкрот болуп жабылып калат. И карызы бат кетиши мүмкүн. Бат үйрөнчү болсо, бат жасачу болсо, ал тез үйрөнчү болсо, анын колунан келиши мүмкүн. Биздин тармактык маркетингде андай жоготуу жок. Кайсы жерде гаражды көрүп атабыз биз? Жок. Кийинки момент, кадимки бизнесте эмнеге адамдар банкрот болуп атат? Карызга батып калышат. Эмнеге? Мына гараж бар. Ошол урматтуу дин башкармалыгы сиздер айткан гараж пункт бар бул жакта. Анда кадимки бизнести, бардык бизнесте арам деген фатва чыгарыңыздар. Суранабыз. Чыгарып бериңиздер, ошондо биз болду, бизнестин бардык түбү арам экен да. Биз анда арам иш жасабатпыз, анда муну да кылбай эле коелу, андан көрө арам иш жасагандардын баарына колуна барып, айрыкка иштейли бардыгыбыз. Демек бизнес кылгандардын бардыгы арам экен, колунда бирөөнүн колунда иштеген бул адал экен деп түшүнөбүз. Көрүп атасыз, бирок кадимки бизнесте гараж көп болуп атат, утулуш көп болуп атат, тобокел чоң болуп атат. Биздин бизнесте тобокел аз болуп атат. Өзгөчө мен иштеген компанияда 1000 сомдук продукция. Башка дүкөндөрдөн алып атат, бирок бул бизнес баштай албай атат. Алар эч ким үйрөтпөй атат бизнеске. Мына сен 1000 сомдук менин фурунземен келип дүкөндөн продукт алсаң, бизнес баштайсың, пожалуйста. Каласаң 1 айда, каласаң 2 айда катталып туруп алып башта. Каласаң 6 ай ичи. 6 ай ичи болсо көп акциялардан кур калат адам. Батыраак башташ үчүн акциялардан кур. Акциялардан кур калат. Акцияларга катышып, берек алайын ушул продукция алганыма, мен берек алайын десе, анда 1-2 ай. Так, биз иштеген компанияда командада колунан келбей калса акча жоготпойт. Айттык, бул боюнча бизнес бар жерде тобокел бар. Инвестор да тобокелге барат. Биз дагы ошондой бизнеске чакырып атабыз адамды. Бирок аны билбейм, фатва номер 5ти жазган адамдар муну билбейби, түшүнбөй калдым. Кадимки бизнесте колунан келбей калса банкрот болот. Биз иштеген компанияда колунан келбей калса акча жоготпойт. Кайталанып калыптыр, негизинен мен натыйжалап койдум да. Кадимки бизнесте колунан келбей калса, яны эч ким аксыз үйрөтүп, катасын көрсөтүп, бизнестин калыбына келтирип бербейт. Убакыт өткөн сайын ал артып кете берет. Тренер алып, эгерде ушуну мени үйрөтсүн, ушул бизнести мени алдыга кетирсин десе, ал чоң акча турат. Мисалы үчүн сиз Давлатовго личный коуч, жеке коучингине чакырып жазылып сабак катышам десеңиз, мен адашпасам 200 миң сомдон көп төлөйбүз 1 айына. Ошол сыяктуу Давлатовдун деңгээлинде болбосо дагы, ошол сыяктуу айына 100 миң, 200 миң, 500 миң, миллион сом таап аткандар сизге ошондой сабактарды өтүп берип турат, тажрыйбасынан бөлүшүп турат, акысыз. Көпчүлүк жерде акысыз.
Тренерлерге сіз ақы төлейсіз. Тармақтық маркетингте өз ішін білген адамдар, сол іштен көтеріліп өскен адамдар сізге ақысыз сабақ беріп жатады. Же ақы төлеп оқытса дағы ал 100 сом, 200 сом, 500 сом, 1000 сомдан ашпайды көбінше. Максимум 1000 сом болады, бір айға. Ал эми алардын салына сиз бір айга ачам десеңиз, бул 30 000, 20 000, 10 000 сом. Тармактык маркетингде көпчүлүгү символикалык суммада жана акысыз болот. Мына көрдүңүз, ошон үчүн колунан келбей калса, колунан келген шанс бар. Кадимки бизнесте колуңуздан келбей калса, сиз ошону оңдош үчүн чоң акчаларды излейсиз. Тармактык маркетингде демек колунан келбей калса, катасын оңдогону убактысы бар. Ал артка кетип калбайт. Ага катасын үйрөтчү ментор, наставник бар, бул акысыз. Натыйжага жеткиче колдойт. Бул биздин компанияда мисалы үчүн сиздин директоруңуз, сиздин лидерлериңиз сизди колдойт. Жана сиздин драгоценный директорлоруңуз. Ошолорго сиз консультацияга жазылып, консультация алсаңыз болот. Эгерде сиз иш жүзүндө жасасаңыз, иш жүзүндө жасабасаңыз, акыры алар да кой дейт. Сен ойрат кесип жасап болот экенсиң, менин убактым жок дейт. Туура эле? Любой бизнесмен ошентет сизге. Так, чыныгы тармактык маркетинг компаниялары товардын түрүн көбөйткөнү, баасын себепсиз кымбаттатканы аракет кылышат дейт. Эмнегедир менде пункт жоголуп калыптыр. Бул экинчи пункт. Так, мен бул жерде айтып атмын, мисалга айтып атмын. Чыныгы тармактык кээ бир слайдтарым эмнегедир туура эмес болуп калыптыр, ал көрөбүз. Чыныгы тармактык маркетингде тармактык маркетинг компаниялары товардын баасын себепсиз кымбаттатпаганы аракет кылат. Себеп кымбаттатып берсе, эл өтпөй калат. Жашырын каржы пирамидаларында товар болгону шылтоо, элдер акчасын которуп келүүсү үчүн курал деп атабыз. Так, эмнегедир кээ бир пункттар менде аралашып калыптыр, кечиресиздер. Так, кимдирге айтса эгер, бул жерде товар кымбат деп калса жооп берем деген окуйм. Жашыруун каржы пирамидаларында товар болгону шылтоо, элдер акчасын көтөрүп келүүсү үчүн курал деп атабыз. Демек, каржы пирамидаларында ушундай чыныгы тармактык маркетингде бааны кымбаттатпайт. Бирок батыштан келген компаниялардын баалары кымбат болот. Себеби дегенде батышта жашоо деңгээли жогору, негизинен iPhone деле Америкада чыкса мындан да кымбат болмок. Бирок iPhone Вьетнамда, Тайванда чыккандыктан салыштырмалуу арзаныраак. Samsung деле ошол Вьетнам, Тайвандан чыккан үчүн арзаныраак. Эгерде Кореянын өзүндө чыкса Samsung ал мындан да кымбат болуп кетмек. Эмнеге дегенде ал жакта айлыктар арзан. Демек, батыштан чыккан товарлардын көпчүлүгү бизге салыштырмалуу ошол эле курам, ошол эле сапат болсо дагы ал кымбат чыгат. Экинчиден, аларда айлык акы жогору болгондуктан ал жакта баалар да жогору коюлат. Ошол баа менен бизге келет. Бизге келгенде СНГ мамлекеттердин айлыгы аз эле деп аз айткандар аз. Ол 2-3 эле компания бар, батыштан келди, бирок биздин СНГ мамлекеттердин чөнтөгүнө ылайык кылып ылайыкташтырды. Бирок көпчүлүгү ылайыкташтырган жок. Ошон үчүн тармактык маркетингде продукция кымбат болсо эле баары тең жашыруун каржы пирамидасы деп эсептебеңиз. Бул боюнча мен өзүнчө видеодо айткам. Жашыруун каржы пирамидасында себепсиз көтөрөт баасын. Көрдүк. Так, ал жерде себеби башка да. Демек, керексиз мына ушул боюнча айттым. Керексиз товарларды өзүнө керексиз товарды алып, анан күйүп калышы мүмкүн деген нерсе болот. Керексиз товарларды кадимки линейный бизнесте да сатып алышат. Мисалы үчүн менин досум ага байпак миллион сомго байпак кереги жок да, ал сатам деген ниетте алды, бирок күйүп калды. Эми керексиз товарды алытасың деп анда базарды дагы арам деп коюңуздар. Эмнеге дегенде, ошол бизнес баштагандардын баары өзүнө керексиз товарды алып атышат, анан күйүп калышат. Күйүп калганда алар ошол не кылганда анан айры жок ит бекер сатып атышат ылдый баасына. Күзүндө барсаңыз, бут кийимдерди 2000 сомдон саткан бут кийимдерди 300 сомдон же 500 сомдон сатышат. Эмнеге дегенде өзлөрүнө керексиз, ал бирөөлөргө керектүү. Тармактык маркетинг албетте өзүнө керектүү продукцияны алып баштаган туура, мен ага кошулам. Керексиз товарды албагыла деп айтабыз. Биз дагы көпчүлүк адамдарга келгенде өзүңүзгө керектүү продукцияны алыңыз, себеби өзүңүзгө кызыктуу продукцияны алыңыз, анан рекламага мындай жакшыраак продукциялар бар, ошолорду алсаңыз болот. Бул элдин баары колдончу продукциялар. Сизге кызык болгону менен элдин баары кызыктуу. Ошон үчүн ходовой товар бар, ошону алып баштасаңыз болот деп айтабыз. Ошол жерде керексиз товарларды адамдар көбүнчө бул кандай десек, бул кээ бир адамдардын туура эмес маалыматынан болуп калышы мүмкүн. Атак негизинде системада керексиз товарды алышың керек деген шарт жок. Кимдирге керексиз товарды адашып алып алышы мүмкүн. Базарда деле алышы мүмкүн, дүкөндө деле бардык жерде биз өзүбүзгө керексиз товарды алып алышыбыз мүмкүн. Кандай тобокел бар. Бизнес баштагандардын баардыгы өзүнө керексиз товарларды алып баштап атат. Кадимки линейный бизнесте товар өтпөй калып банкрот болгончулар көп болот. Мына линейный маркетинг мен бул жерде сүрөтүн көрсөтүп атам, тармактык маркетинг. Экөөнү тең эле. Мына акча бир жакта оптомдон, мына Түркиядан келип, оптом анан Бишкекке келет, анан кийин акча товар, анан кийин Ошто оптом өтөт, анан кийин Баткенден кимдир оптом алып кетет. Ошентип отуруп бири-бирин алып отуруп, үчүнчү, төртүнчү, биринчи, экинчи адам болуп кетип атышат бул жактачы. Анан негизинен
эгерде баткендеги адам товарын сата албай калса, кокус алып алып, ал керексиз болуп калат өзүнө. Сата албай калды, керексиз болуп калды, ал мен Түркияга барып, мен бул товарың керексиз алып ал дедим, товарың алып бей албайт, албайт дагы. Эмнеге дегенде бул бизнесте бул нерсе бар. Тармактык маркетингде ошол нерсе көрүнүш бар, бирок кайра кайтарса боло турган учурлар бар. Мунун өзүнүн ар бир компаниянын өзүнүн шарты бар, аны кайтарса болот. Так, бул жерде гарар, ой, ыйман келтиргендерди түшүндүрмө жазыптыр, мен бул убактын кетирбейин. Сиздер скриншот жасап алсаңыздар болот. Эми ушул жерде айтылган нерседе мына гарарды текстин окусаңыздар, могул жерде кумар, ичимдик сыйынуу үчүн орнотулган балбал таштар, жанагы иконалар, ошолорго жана жеге менен төлгө тартуу, жанагы бакчылык, ыплас иштеринен ушулар күнөө деп атат да. Мына ушулардан алыс болуу, оолак болуу дейт. Балким ошондо тозоктон ийгиликке жетесиң дейт, тозоктон кутулуп дейт. Бул мына ушу сүрөгө таянып айтып атабыз, ушул сүрөнүн негизинде гарар деп атабыз. Демек бул кумарга окшогон нерсе болуп калат, болбой калат деп атат. Негизинен бул жерде белгисиз же тобокел ишке барба деген жок экен ал жердечи. Бизнес кылып, тобокелге барбагынан акча киргизип, ошону көбөйтөм деп бизнес баштаба деген шарт жок экен бул жердечи. Мына азыркы шариятта жазылган. Көрдүңүздөр, шариятта башка нерсе жазып турат, булар башка нерсе айтып атат бизге. Эгерде кумарды айткан болсо, бул кумар эмес, анткени дегенде иштеген бул жерде иштейт. Анан иштеп туруп албай калат деген нерсе жок бул жердечи. Эгерде иштеп туруп албай калса, анда кумар болмок. Бизнесте деле мисалы үчүн сиз 1 жыл иштеп, биз мисалы үчүн дүкөн ачтык, 1 жыл иштедик, 1 жыл артынан чуркадык, бирок алып кете албадык. Бул биздин колубузда болду, биз ошол нерсени өзүбүз алып кете албадык. Аны дүкөн бизге чечип койгон жок. Так, силер мунусунда утулдуңар, мен уттум мунусунда деп дүкөн бизге кумар ойногон жок. Бизди казино кылган жок. Бул биздин колубуздан келбеди, дүкөндү биз жаптык. Ошентип мен 15 бизнес жасадым, 15 бизнестен азыр 4 бизнес бар. 4 бизнес бар, азыр дагы жаңы биз баштаган турабыз. Азыр мен инвестормун, ишкер иштейт, мен акчаны гана киргизем. Бирок мен билем тобокел бар. Болбой калса экөөбүздөн көрөбүз, болсо экөөбүздөн отурабыз. Бул тобокел. Тобокел деген башка нерсе, кумар деген башка нерсе. Тармактык маркетингде кумар жок, тармактык маркетингде тобокел бар. Ошон үчүн айырмалай билиңиздер. Бизнес бар жерде тобокел бар, Так, көрдүк. Ошон үчүн тармактык маркетингде кумар жок. Сен аны ушундай 5 адам чакыртсаң, алар 5 миң сомду соода кылса, мисалы үчүн 5 миң сомду, 25 миң сомду ушунча чыгарып берет. Бирок бир болсо алып каласың, бир болсо алып калбайсың деген шанс, андай шарт жок бул жакта. Бул жакта болгону мына ушул нерсени жасадың, колуңан келди, алдың. Бул бардык бизнестерде. Бул жерде адашуу болуп атат, көрүңүздөр, мына биринчи эле пунктта канча адашуу көрүп атабыз. Эми бул жерде статистика бар, кумар эмес. Статистика деген ошол адамды таап келе албашы божомолдой албайт деп атат. Бизде божомолдой алабыз, бизде статистика деген сабак бар. Ишенбесеңиз менин каналыма кирип, Мирлан Батырханов статистика деп жазсаңыз чыгат. Бир күндө 100 киши мисалы үчүн дүкөндүн астынан өтсө, ошонун 20-30 кишиси дүкөнгө кирет. 70-80 кирбейт да, көрбөйт да, өтүп кетет. 10-20 киши көрүп чыгып кетет. 10-15 сурайт, анан эмне салат. Бизде дагы ошондой мисалы 10-15 кишиге биз мисалы үчүн айталы 100 кишиге маалымат берсек, ошонун бир 20-30 кишиси бизди угат. Калганы жок, болбойт деп укпай коет. Ошол сыяктуу статистика бар. Муну да билбесеңиздер, билип койсоңуздар болот. Ошодон кийин бул кумар бекен же тобокел бекен, ошону билип алсаңыздар болот. Кумар деген башка нерсе, тобокел деген башка нерсе, экөөнү адаштырбай билип жүргөнүңүздөр аябай сонун болот. Бизнесте дайым тобокел.